эмгек менен күн кечирип, элине жарыгын чачкан чыгаанды кыргыз өлбөс адам деп сыпаттайт. Мына дал ошондой адамдардын катарына өлкөсү үчүн жүрөк оорутуп, элибиздин эртеңкиси кең болсо экен деп дегдеген, болочок муун агарып көгөрсүн, илим билимге ынтызар жаштар көбөйсүн, ар намыска жараган жарандар ата бабадан калган көчтү татыктуу улантсын деген изги тилек менен бүткүл өмүрүн агартуу тармагына арнап, калкына калыстыгы, кайраты, баамчылдыгы, тунук акылы, ички маданияты, билими, уюштуруучулук жөндөмү, айтылган сөзүнө аткарган иши шайкеш келип, делегейге тегиз жакканы үчүн кепке алынып, али күнчө айыл арасында, көл кылаасынын тегерек четинде аты аталар замат, жылуу маанай жараткан, ал тургай анын колунан таалим алып чыгышып, өлкөнүн булуң бурчунда эмгек өтөп атышкан миңдеген атуулдардын жүрөгүнөн түнөк тапкан улуу инсан Казакбек Маматов. Доорлор алмашты. Доор менен кошо эл ичинен алдыга суурулуп, бычакка сап болчу жигиттер чыкты. Эл турмушу оңолсо деп тилеген зээндүү улан кыздар айланасындагылардан айырмаланып каттаан ыйлыдешти. Калкым караңгылыктан толук арылса экен, сабаттуу бололу деп демилге көтөрүп, жанын сабап иштешти. Мезгил, заман, доор ушундай улук инсандарды чыгарды. Ысымдары ыйык кыраандар мамлекеттүүлүктү түптөө үчүн билектүрө киришти. Бул инсандар уңгулуу журттун урпактары аман болуп, атпай кыргызга кызмат өтөгөн атуулдарыбыз көбөйсө деп үмүт артышты. Кийин көп өтпөй булардын бардыгы тең кыргызды кыргыз кылып, мамлекеттүүлүктү түптөйлү, өлкө өнүксүн, улутубуз тээ эзелтен далай апааттардан аман өткөн, тамыры терең, тарыхы бай эл деген сезим менен жашап, так иштешкен үчүн ак жерден айыпталып, атылып кетишти. Касиеттүү көл. Көргөн адамды өз көрүнүшү, тоосу, суусу, абасы, ажайып кооз табияты менен өзүнөн кеткис кылып байлаган көл кылаасынан дал ушул Ысы көл районундагы Таштак айылынан Жусуп Абдрахмановду, Советтер Союзунун баатыры Казак Жаркынбаевди, анан ол турса биринчи орунга өзүн эмес, өзгөнү ойлоп келечекти болжогон, агартуу тармагынын алдыңкы сабында турган Казакбек Маматовду берди. Ошол замандарда арабча арип таанып жаза билген Жаныштын уулу Мамат айланасына кадыры өткөн, делегейге тегиз караган, оокатка тың адам эле. Ата тарбиясын алып, элге журтка алынган Мамат ата менен Уулбай эне турмуш курушуп, Жамила аттуу кыздуу болушат. Арадан 7-8 жыл аяк баспай 1914 жылы мал жандыгы көп Мамат Челек жайлоосуна чыгышкан кезде уулдуу болуп, кубанычын бирге бөлүшкөн жакын санаалаштары Жаркынбай, Мамыткан, Мукамбет карыялар жана Чынымжан, Батипа Чекир байбичелер менен олтуруп, казак-кыргыз жайлаган жерде төрөлдү деп уулуна жетин албай, азан чакырып, Казакбек деген ысым ыйгарат. Көп убакыт өтпөй, ошол наристенин маңдайына жазмыш сыноолорду аянбай жазып, эч нерсени элебеген 2 жашар кезинде атасынан айрылып, кийин элесин эч элестете албасын. Анан ошол эле тамтуң баскан бала ак падышанын айбатынан жазганып,
Жанды сактайм деп бүтүндөй мал мүлкүнөн ажырап кошо үрккөн калың журт менен чогуу аттанган энеси Уулбайдын этегине жармашып, бирде көздөй көргөн ай чырайлуу акылы тунук бир тууган эжеси Жамиланын колуна жабышып, ашып бел басаарын, жаламаз оонун боорунда тайгаланып, бешиги менен кошо жардан учкан сордуу аялдардын кыйкырык чуусун угуп, эмне болуп атканын аңдабаган неме. Ортодон 3-4 жыл өтүп, акыл калчаганга жарап калган 6 жашар чагында бул жакта жаңы турмуш орногонун билип, кубанган эл менен кошо киндик кан тамган жерине кайтаарын. Анан эми өмүрү өткөчө караанын бир көрүүгө зар болуп, бир тууганым Жамиля эжем деп өксүп жүрүп өтөөрүн, анан ортодон дагы 20 жыл өткөн кезде мекенди коргойм деп өз каалоосу менен колуна курал алып, баскынчыларга каршы айгышкан салгылашка түшөөрүн, ал жакта кулак түбүнөн ышкырган ок, асмандан жааган бомбалардан жанындагы жолдошторунун үмүттөрү кыйрап, кырчын талдай курагында кыйылып акыретке аттанышаарын. Кийин соңу билимдин жана эмгекчилдигинин айынан канында бар тубаса уюштуруучулук жөндөм аркасында жалпы кесиптештеринин арасында зоболосу зор болоорун анда Казакбек кайдан билсин. Көрсө, адам баласы бу жарыкка келер замат айрым биринин маңдайына жазмыш азаптан арбын жазып, сыноолордон сынбай өтөбү деп ары бери калчайт тура. Эгер кайраты тоону бузган көк жал чыдамкай өжөр болсо, анда адам андай оор турмуштан оңой кутулуп, сөзсүз жеңишке жетет. Ийгиликтин туу чокусуна чыгып, аброю алыска угулуп, мартабасы артат. Мына ошондой оор турмуштун жүгүн мойнуна артып, анан аны майышпай көтөрүп жеңген Казакбек Маматовдун тулку боюнда кайрат жигер катылуу жаткан эле. Элдин эси көөнүнөн кеткис ошол азаптуу үркүнгө чейин эл катарында тың оокат өткөргөн Мамат эртеле акыретке аттанып, эми Уулбай эне кызы менен уулун кучактап жесир калса, көп өтпөй Кытайда кор болушуп, анан арадан 4 жыл өтүп мекенге кайтаарда, жакын туугандарынын бири Темирбек артыңардан барып калабыз деп алдап, бай уйгурга өңдүү түстүү айжамалы келишкен кызы Жамиланы соодалап сатканын бул жакка келгенде эшиткен эне боздоп сыздап күйүткө көмүлдү. Эми соңку үмүт жалгыз уулу Казакбекте эле. Казакбекти бооруна кучактап Уулбай эне кайратын жыйды. Уулуна үмүт артты, амандыгын тиледи. Каттаанып, тегерек четтеги орус балдар менен чогуу ойноп, чогуу өскөн Казакбек орусча тез үйрөнгөнүн баамдаган Уулбай эне уулунун дилгирлигин көрүп, Сазановкадагы орус түзем мектебине берет. Мектепте мыкты окугандыктан окуусун андан ары уланткысы келген Казакбек күндөрдүн биринде айылдаш курбалдашы Асандан Караколдогу жетим балдар интернатында окуурун, кийин кече тамак аштан үйдө камсыз болоорун билип, ал жакка барып окугусу келди. Муну уккан энеси уулунун бийик максатын колдоп, Караколдогу мектеп-интернатка жөнөттү. 1927 биздин айылыбызда Селолук Советинин уюшулуп, ошол жерде иштеген Селсебеттин төрагасы, атасы бар, энеси жок, энеси бар, атасы жокторду Караколдого ачылып жаткан интернатка жиберебиз. Кимдер барасыңар деп калды. Анан ошондо менен да бар эле, менин балам барат, менин баламды жиберемин. Атасы жок, мен жалгыз. Мен багып, менин колумда жүрөт деди. Анан ошону менен жазып кетти. Бир Мусин деген татар келди дагы, ошол анан алып барып Караколго бардык. Караколго барып, ошол жерде интернат жаңыдан уюшулуп,
барлығы тең мамлекеттик несебинде кийим, тамак баары тең. Анан өзүм уюштурган интернат экен. Ошол интернатта окуп калдым. Ошентип 1926 жылы Караколдогу мектеп-интернаттан билим ала баштады. Таштак айылынан алгачкылардан болуп мойнуна жагоо тагынып пионер аталды. Каникул убактыларында ошо Караколдон тартып, анда Сазановка деп коюшат Кананеваны. Ошо жерге чейин биз жөө келчүбүз балдар менен чогуу. Күрмөнчүгө келип, түштөн кийин чыгып Караколдон кечки тамагыбызды, нанды, кант берүүчү ушуларды алып алып, анан чогуу чаран Талды Суунун балдары, Күрмөнчүнүн балдары, биздин айылдын балдары болуп чогуу чыгып, анан Күрмөнчүгө келип, ошол жерде Күрмөнчүдө дагы биз менен окуган бала бар болчу. Ошонун үйүнөн тамактанып, ошол жерге эс алып, андан чыгып анан жөнөп отуруп, түн боюнча жүрүп отуруп, Ойталга чейин келгенде таң атып, жерге жарык түшүп калчу. А жерден анан Ойталдын бер жагында 1910-жылдарда жер титиреген экен. Ошо жерлерде суу булагы чыгычу. Ошо сууга наныбызды чылап жеп, кантыбызды сууга малып жеп, ошентип анан а жерден жөнөчүбүз дагы айылга, күнчуга эл уюн жетелеп талаага айдап жаткан убактарда келип калчубуз. 1929 жылы Караколдогу мектеп-интернаттан билим алып чыгышкан 10дон ашуун балдар айылдаштары Кулуш Абдрасул менен кошо эми Фрунзедеги педтехникумга барып билим алып, кесипке ээ болобуз дешти. Мында да энеси Уулбай Казакбектин дагы да билимин жогорулатып, кесипке ээ болушун түшүнүп, колуна куржун толо тамак аш камдап, ак батасын берип, Караколдун пристанынан пароходко салып узатып кала берди. Балыкчыга жетип, андан ары карай поезд менен Фрунзеге келген балдарды кыргыздын Кыраан уулу айылдашы Жусуп Абдрахманов тосуп алып, билим алгыла, келечекти силер өңдүү, билимдүү балдар улантат, өлкөнүн өнүгүүсүнө өз салымыңарды кошкула деди. Окууга умтулган балдардын арасында Жусуп Абдрахмановдун инеси Ашыр да бар эле. Кийин педтехникумда билим алып жатышкан Таштак айылынын балдарына Жусуп Абдрахманов тез жолугуп, баалуу кеңештерин берип турду. 1932 жылы Фрунзедеги педагогикалык техникумдан билим алып чыккан Казакбек Маматовго Жусуп Абдрахманов бул жакта борбордо калып, агартуу тармагына салымыңды кош, мага кол кабыш кыл деди. Бирок айылда жалгыз калган энеси Уулбайды эстеген Казакбек айылга барып, апамды карайын. Айылда да агартуу тармагына салым кошуп, элди илим-билимге үндөйм деп турмуш шартына байланыштуу Таштакка жөнөйт. Мына ушул айылдын жаштарын, ошол кездеги жаштардан ушул күнгө чейинки, өзүн көзөткөнгө чейинки мезгилдеги жаштарды талпынтып, уядан учурган көп жыл мугалим болуп, анан мектептин директору болуп, ошонун ремонтуна чейин, ошонун жанагы окуу куралдарына чейин, канчалык товарларына чейин дайыма камсыз кылып турган педагогдун бири Казакбек Маматов болгон. Мына ошол кездерде кыска мөөнөттүк ликбездерден, раффактардан, конвуздардан же болбосо 2 жылдык мугалимдер институтун ачып, ошондон педагогикалык кадрларды даярдап, анан кийин колхоз совхоздорго жанагы тармак болуп кеткен элдүү пункттарга мектептер ачып, ошолорго атайын жиберген. Жана ошол жерлик уландардын өзүн көчүп конуп отурбастан ошол жерден окутууга абдан көңүл бурган. Мына ошолордун бири Казакбек Маматов болуп эсептелет. 1932 жылдын 1-сентябрынан тартып 1938 жылга чейинки аралыкта Ысыкөл районунун багыттамасы боюнча Сазановка, азыркы Ананьево 7 жылдык орус мектебинде орус жана кыргыз тили боюнча окутуучу болуп иштеп, 5-7 класстарга сабак берет. Биз выпускной бүтүп аткан кезде жана контур деген эме чыгып калганда эле директорубуз алып кеткенде эле биз выпускной экзамен берели деп аткан, жететине эле яш директор болуп калды. Анан биз экзамен бердик 37-жылы, анан эле тарап Турчак окууга кетип калдык. 37-жылга чейин байланыш ал болду. Анан биринчи курста ошол окуп жүргөн кезде бизге кат жазып аткан айылдан 5 кыз келген биз.
Kандай okup atasın anam bizge barılık akça saldı. Çay içip koygular 5 gün jiynalıp. Anam iğnesini süretin salıp. Meni soraganym uşu kişi süretin. Alışı kaza olup kaptı, çoğoytup bergiledik. Men birinci kursu bitip ayılga barganda çoğoytup alıp barıp berdim süretin. Birinci kursdan keyin agayla ikinci kursga geldik. Men agayla köp baylaniş algam jok. Anan keyin Mawreki. Men çalım kaza olup ketken, men ayılga barıp kaldım, 4 günge turup kaldım. Kişi үйüne de çakırıp, men baylanışım, bat baylanışıp, ayabay jakşı bolup jürdüm. Turmuşka çıkan eyin ayıldan ketip kalgan eyin köp baylanışkam jok, keyin barganda baylanışsa jürdüm, görüp dayıma. Ошол кездеги алгачкы агартуучулардын катарында турган Акматалы Шадыканов менен жакын санаалаш болуп, мугалимдик кесиптин сырларын дагы да тереңдетет. Айыл арасына гана эмес, Көл кылаасында Акматалы Чечен деген атка конгон Шадыкановдун келини бир кезде педагогдук эмгек жолун Кароол дөбө Далинка Ананьева, андан соң Балыкчы шаарындагы Кыргызстандын 50 жылдык атындагы мектепте иштеп, эл агартуунун отличниги жана башка бир топ мамлекеттик сыйлыктарга ээ болгон 92 жаштагы Токтош Мамбетова апа Казакбек Маматовдун чыныгы педагог жана мыкты адам болгондугуна токтолот. Казакбек апам кандай кыйын иштешти, улуулардын тажрыйбаларын алып, анан өзүлөрү ушундай бир эмек иш эле да, болгон максатынын бар мындай жасагыла тигинткиле деп ошентип эметип турушар эле. 1938 жылдын 1-сентябрынан баштап Казакбек Маматов Көктөбө 7 жылдык мектебинде окуу бөлүмүнүн башчысы болуп, окуучулардан тышкары калктын каттааныбаган катмарына билим берип, сабаттуулукка үндөйт. Ортодон 1 жыл өтүп 1939 жылдын 28 августунан 1941 жылдын 1 декабрына чейин Кароол дөбө 7 жылдык мектебинин директору кызматына дайындалат. Көлдүн жээгиндеги арпа буудай сээп эмгектенген элдердин балдарын, жаштарды ошондо 18 жаштан 50 жашка чейин дагы окутушкан. Анан Таштак орто мектебинин анда 7 жылдык мектеби эле ошол жерге районунун чечими менен директор болуп келип, орто мектеп кылып уюштурат. Токтош Мамбетова атасы эки бир тууган агасы согушка жөнөп кайтпай калгандыктан бала чагы Кырчын жайлоосунда чоң ата чоң апасынын колунда өттү. Кийин Акматалы Шадыкановдун уулуна турмушка чыгып, өмүрлүк жары экөө балдарга билим берип, өмүрүн агартуу тармагына арнашты. Келин болуп келген ушул атама раматылыктан көп тарбия алдым да. Казакбек апам кичинекей бала экен, энеси жалгыз баласы да куурап, анан тентек кылса, апам баягы кичинекей эне менен тентек кылат да, эметет да. Анан Казакбек апамды чабам дейт экен энеси. Казак, каш, чабап ем, этиң ооруп калат, каш десенен кийин Казакбек апам качып кетчү экен. Энеси жетпей калып, ыйлап калып калчу экен. Ушинтип чоңойттум эле, айланайын деп апама жалынып, ошого көз кырын салып жүр, атасы жок болуп калды дегенден анан баягы өз баласындай эле эркелетип апам окутуп ошол жерден. Жакшы окушкан го Казакбек апам. Сен эми оку, мынча болду деп анан апам баягы багыт берет экен да. 1936 жылы Казакбек Маматов Түптүн Долон айылында төрөлүп өсүп, анан Караколдогу педагогикалык окуу жайында окуган Урейла экөө турмуш жолуна аттанышты. Урейла Кароол дөбө мектебинде башталгыч класстардын мугалими болуп эмгек жолун баштады. Казакбек 1941 жылдын 1 декабрында Ысык Көл райондук аскер комиссариатына өз арызын жазып майданга жөнөйт. Оболу эр жүрөк уулдар Кыргызстанда уюшулган аскердик машыгуу үчүн токмокто болуп,
107 атчандар дивизиясынын штабында старшина жана катчылык кызматты аркалады. 1942 жылдын күз айында согуш фронтуна кирди. Дивизиянын командиринин буйругу боюнча Казакбек Маматов Москванын чыгыш жагында түзүлгөн 1-чи артиллериялык полктук окуунун курсанты болуп кызмат өтөйт. Орус тилин таза сүйлөгөн билимдүү, маданияттуу кыргыз жигити дароо эле көзгө урунду. Ротанын командирлигине дайындалды. Ошол оор күндөрдө колуна калем алган Казакбек Маматов жеңиштен үмүт үзбөй ыр саптарын кагаз бетине чиймеледи. Айлана жымжырт мелдирип, күн нурун чачат мемиреп, теребел эң коо сүйүкүмдү чымчыктар сайрап эргитет. Аңгыча учуп снаряддар жарылып жатты дүңгүрөп, алай дөлөй ызычуу жер солкулдап титиреп. Көз жоосун алып эмеле биз суктанган кайран жер заматта онтоп жайрады, эр замат дала ишер. Уктабай күнү түнү басып келдик. Кан кечип адырларды ашып келдик. Краковту кыштак шаарын Польшанын бошоттук чеңгелинен фашисттердин. Кан төгүлүп, курман болду жоокерлер. Далайлардын колу бутун ок жулуп, биз жеңебиз. Каргыш тийген фашисттер жер үстүнөн биротоло жок кылып. Жеңүү үчүн күрөшөбүз бирдикте, жерибизде турсун үчүн гүлөнүп, тыным албай, кашык кандар калганча, тынчтык туусун орнотобуз түбөлүк. Казакбек Маматов Польшанын Краков шаарында фашисттик Германия менен болгон кандуу кармашта токойдо немистер бомбалап, осколкалар бутуна тийип, оор жарадар болду. 1945 жылдын апрель айында жараатынан толук айыга электе старшина Казакбек Маматов айылга кайтты да кайрадан мугалимдик кесибин улантты. Согуш жылдарында Казакбектин жубайы Урейла мектепте директорлук кызматты аркалап, оорукта оор иштерди эл менен чогуу аткарып, жеңишке өз салымын кошту. 1946 жылдын 16 августунан Ысыкөл районунун буйругу менен Таштак орто мектебинин директору болуп дайындалат. Ата, мен мектепте көп тентек кылчу. Балдарды көп жазалашса, мага көп кол салчу эмес, тийчү эмес мага. Эми мен жакшы окугандыгыманбы, активисттигимменби, тияк бияк эметкен бат түшүнгөнүмөнбү, өзүм зирек болчумун. Ошентсем жок, чыныбай. Мен 14-жылкымын. Сенин атаң 13-жылкы болчу. Экөөбүз армияга чогуу кеттик. Сенин атаң колхоздун башкармасы болуп туруп кеттим, мектептин директору болуп кеттим. Мына буйрук экен, мен келдим, атаң келбей калды. Сени биринчиден жакшы көрөм, экинчи кожонун баласы келиңер. Ошентип менен сага көп эметчү эмесмин. Чара колдончу эмесмин. Жаза кылган эмесмин. Ошентип жакшы чоңойдум. Өзүң дагы түшүнүктүү боласың. Энең азыр жакшы аял, кичинекей кыз кезинен билем аны. Сени жакшы чоңойтты. Ошон үчүн баарын кечирип, сени ушу кожонун баласы деп ошентип койчумун. Таштак орто мектебине Казакбек Маматовдун директор болуп келиши менен жаңыча көз караш, жаңы демилгелер, күжүрмөн иштери башталат. Мына тилди сүйүп калганыбыз, тилди ардактап бар эмескенибиз ушу агайдын эмгеги деп ойлойм да. Ушу баарыбызды балдарына көрүп, тарбиялап өстүргөн ушу. Тентекте кылчубуз ар кандай. Мисалы бир күнү Зайтына Хачипова деген чын кыз бар эле биздин классташ. Экөөбүз уруша кетип, мушташа кетсек, өтүп баратып, "Эй, эмне болуп атасыңар?" Тигүү деди. Коркуп менен токтоткон, анан титиреп өтүп отурам да, каталык ушудай. Анан күтүп отурсам, мен өлтүрөт деп отурам. Чакырып алып, башыман сылап, "Эй жигит, эй бала, тиги кыз киши болот, кыздын кызчасуулуу болот. Эмне чатаарыңар бар? Жөнүндө ушул мага тийиштүү, тийиштиге сүрүмдүү болуп кечирип койбойсун деген эсимде да. Мугалимин кимдер сүйбөгөн, уккан сайын атын ардактап, укмуш көрүп сөзүн сүйлөгөн, менин да көп мугалимдерим эжирбей алган тил кайда барып, кайда жүрбөйүн да дайым билгенмин. Анда жаштык,
kantip katalı, azotayday elek japayı, ak yüreğe agay yüretken, yüge çeyin gelip atayı, küçün yürep kündöp tündögön, gelecekке bizdi ündögön, talbay okup talbay iştesen, götesin deptin gögüldögön, ardaqtagan özüm sıylagan, agayımdım biri Kazakbek, sılap koyçu geyde çaçıman adam bolot, bulur jazap dep. Barımızdı jülçü jetelep, baldarınday görüp köpölöp, kança avuzga bedi tarbiya, öz kolundan üstüp kökölöp, göz aldımdan barın ötközüp, eleşterin turam eskedip, bizdin ömür, bizdin iyigilik, al özüne koygon üstelik. Казакбек Маматов 1950 жылдан 1952 жылга чейин Каракол шаарынын Димитров атындагы педагогикалык институтунда эң жакшы деген баага окуп, артыкчылык диплому менен кыргыз тили жана адабияты адистигин бүтүрүп чыгат. 1959 жылдын 20 ноябрынан 1960 жылдын 20 ноябрына чейин Коммуна колхозун алдыга чыгаруу, коммунисттик партиянын ишин жакшыртуу максатында Ысык Көл областынын жетекчилигинин суранычы боюнча Казакбек Маматов Коммуна колхозунун парторгу кызматын кыска убакытта мыкты аткарып, бирок мугалимдик кесибин сүйгөндүктөн кайрадан мектепке кайтып келет. Ошо киши тарбиялаган балдардын алды кыргыз эл акындары болду, драматург болду, эмгек сиңирген ишмерлери болду, илимдин докторлору болгон, илимдин кандидаттары болгон, эмгек кыргыз мамлекетине эмгек сиңирген ишмерлер болду. Казакбек Маматов мектепти жаңы чыккан окуу китептери, окуу куралдары менен камсыздап, мектептин материалдык техникалык базасын бекемдейт. Ушул ага эжеңердин аткарган милдеттерин силер өңдөнгөн айланайын окуучулар жакшынакай аткарып, мына оор турмуш деп атабыз, кыйынчылык деп атабыз. Ошол кыйынчылыктардын бардыгын тең силер көтөрүшүңөр керек. Маматов окуу программаларын жаңыча түзүп, изденүүчүлүк менен мектептин материалдык техникалык абалын, алардын иштөө шартын жакшыртууну көздөйт. Анан ушу биздин мектепке духовой оркестр алып келгенде, алып келип анан ошону Пеской деген мугалим жетектеп окуучуларга үйрөткөн. Анан Попова Валентина Михайловна деген дагы орус тил мугалим бар эле, ошол окуучуларга вальсти үйрөтчү. Ушунун агай бизге аралашып өзү ырдачу, бийлечү, вальсти аябай жакшы бийлечү. Өндүрүштө иштеген жаштар үчүн кечки мектеп ачылып, механизаторлор, жумушчулар күндүз иштеп, кечкисин окуп билим алууга шарттар түзүлөт. Өзү ал киши ушу мектепте жүргөндө ушундай бизге кумир болчу да, таптаза, ушундай ухоженный галстук менен, ушундай кыйын, мындай военный жүргөн адам эле да. Анан бизге дагы ошондой талап койчу. Бул киши өзүнүн убагындагы өзүнүн кесибине татыктуу адам, өзүнүн талабы менен, ошол өзүнүн мекенине, ошо кызматы менен, ошо эмгеги сиңген, ушундай бир дагы кыргызда айтат эмеспи? Өз камын ойлогон 1000 жигиттен көрө дейт. Эл камын ойлогон бир жигит артык дейт. Бул ага ошол эл камын ойлогон ошол жана бир жигиттин бири да. 1972 жылы Казакбек Маматовдун аракети менен Каменка айылына Советтер Союзунун баатыры Казак Жаркынбаев атындагы айыл аталат. Бул киши мектепте башка тартип боюнча мектептин тартиби укмуш болчонда. Бул киши келатканда бүт мугалимдер коллективи да бүт баардык тартипти кырмачу. Окуучулар ушунчалык тартиптүү болчу бул кишинин убагында. Үй жагында бул такыр мээримдүү ата. Мен армиядан келгенден кийин бул киши бизге көп жардам берди. Үйүндө таза аталык касиети бар болчу. Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу, билим деңгээлин, жалпы маданиятын жана педагогикалык чеберчилигин кеңейтүү боюнча мектептин директору Казакбек Маматов өтө көңүл бурган. Ошого жараша алгылыктуу ийгиликтерди жаратышып, көл өрөөнү боюнча бул билим уясы эң жакшы баада окуган окуучулардын санын арбытат. Мектепте жаңы реформанын негизинде мугалимдер жамааты окуучулардын билим деңгээлинин бийик көрсөткүчтөрүнө, окуу тарбиялык иштеринин сапаттуулугуна, эмгек тартибинин эстетикалык жактан адеп ахлактык,
физикалык жактан өсүүсүнө көмөк көрсөтүшкөн. Эми спортивный инвентарь боюнча бул киши вообще мектепти корголгон жок. Постоянно жаңыртып турчу да, спорт инвентарь боюнча. Биздин мектепте аябай жакшынакай эме спортивный инвентарлар бар эле. Эми бул кишинин айтып отурса, арман көп дегендей, тарбиясы аябай жакшы болчу. Окуучуларга да жакшы мамиле кылчу. Алардын тилин таап сүйлөшүшөдө да балдар мененчи. Тилин таап, сен мындай кыл, сен тигиндей кыл, сенин атаң мындай деп мактоо, жактоо менен баягы окуучуларды тартипке салар эле ушул киши. Жылдар өттү. Кылымдар бою эркиндикти эңсеген ата-бабалардын тилеги орундалып, Кыргызстан өз алдынча эгемен өлкөгө айланды. Ардактуу эс алууга чыкса да, айыл арасында кадыр барктуу Казакбек Маматов аксакалдар менен бирге тыным албай коомдук иштерге активдүү аралашты. Казакбек атабыз болсо ошо үлгүлүү только педагог, ал атабыздай көргөн киши. Бизди окутуп, мына ошол киши аябай ыраазыбыз. Ошол кишинин аркасы менен Артекке барып келдим мен. Ошол окуткан 7-класста. Андан кийин мектепти бүтүп, институтты бүтүп, анан кайра ушул чарбадылда секретарь партком болуп атканда киши пенсияга чыгып, тиги ошондо да коомдук иштерге активдүү катышып жүрдү да, ошондо да аксакал кеңештин председатели болуп, өзүнүн насаатын айтып. Бирок эмнегедир оңой келген эгемендиктин баркына жетпей, туш тарап таланып, тонолуп, чарба чачылып атканын көрүп көңүлү ооруду. Бүтүн нерсени билдиргөндөрдү, алдым-жуттумдарды карап туруп каңырыгы түтөдү. Карандай мээнет тыным албай өлкөбүз өссүн, келечек муун үчүн деп курган нерселер ураганына убайым тартты. Ошондо да ызасын ичине катып келечектен үмүтүн үзбөдү. Мен ушул апама, атама өтө ыраазычылыгымды билдирейин. Ошол биздин балдарыбыз скөлдө өстү да. Жайында дайым ушул каникулда скөлдө жашашты, скөлдө ойноп, ошол скөлдө жүрүштү. Апам айрыкча ушул балдарыбызды жакшы көрчү эле. Ошол скөлдө өсүштү. Ушул апам менен атамдын тарбиясын көрүп өсүштү да. 1998 жылы агартуунун генералы атыккан Казакбек Маматов акырет сапар аттанган кезде аны ардакташкан айылдаштары, чогуу иштешкен эмгек жамааты бир кезде Таштак орто мектебин түптөп, 47 жыл директор болуп билим берүү тармагын гүлдөткөн чыныгы педагог жана баарынан да мурда калыстыгы, чынчылдыгы, адамгерчилик бийик сапатына таазим этишип, өзү иштеген орто мектепке ысымын ыйгарышты. Анан ушул абамды менен кошуна болгонума мен аябай сүйүнөм, көп тарбиялдык. Балдарды да ошо кишинин тарбиясындай кылып тарбияладык. Балдарыбызды аябай ынтымактуу жакшы чоңойду. А киши да 11 баланы окутуп тарбиялады Казакбек абамдан көп жакшы. Анын колунда окубасак да көп басканынан, сүйлөгөн сөзүнөн, отуруп турганынан көп жакшы нерселерди үйрөндүк биз. Ага келатканда тартипти бекем сакталып, мугалимдерден баштап жакшы билим алганга үндөдү. Окуучулардын баарын ошол кезде биздин мектепти бүткөндөрдүн көпчүлүгү жогорку жайларын окуп бүтүштү. Берген айткан акыл насааттарын, кеңештерин biz туура кабыл алып, ошол кишинин үндөсү менен жакшы жетишкендерге жетишкенбиз. Бул атабыз менен сыймыктанабыз. Казакбек Маматов аткарган ишине кандай жоопкерчиликтүү мамиле жасаса, үйдө да 11 баланы татыктуу тарбиялап өстүрүп, алардын бардыгынын жогорку билимдүү болушуна зор мээнет жумшаган. Бардыгы тең мекен жүгүн көтөрүп, атасы менен энесинин тарбиясын алган чыгаан уул кыздардан болушту. Балдарды оң жолго салып тарбиялап билим берген, Кыргызга кызмат кылышына себепкер болгон, Казакбекти дайым колдоого алып, иште да, үйдө да өбөк болгон өмүрлүк жары, мыкты педагог Урила Маматованын эмгеги эбегейсиз. Балдарынын бири Канатбек Маматов, айрыкча энеси Урилага жакын өскөн. Жогорку билимге ээ болуп, Сокулук районунун спорт мектебинин директору кызматын аркалап, эл агартуунун отличниги жана спорттун чебери наамдарына жеткен. Өзгөчө мен энеме жакын элем.
11 баланы bir баладай кылып баарысын тарбиялап өстүrdү, окутту. Атам экөө көп эмгектерди жашады. Ушул эненин ак сүтүн актаганга бизге дагы көп иштер керек. Казакбек менен Уриланын балдарынын эң улуусу Турсун Кожоева Кара-Балта медициналык окуу жайынын директору, Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасынын ээси. Саламаттыкты сактоо министрлигинин отличниги. Бурулбүбү Маматова 1972 жылы Таштак орто мектебинин улуу пионер вожатыйы, 1975 жылдан баштап башталгыч класстардын мугалими болуп эмгектенип, эл агартуу министрлигинин Ардак грамоталарынын ээси. Сүйүмкан Маматова стоматолог, 10 баланы тарбиялап чоңойткон баатыр эне. Уулу Турусбек Казакбеков айыл чарба иштери боюнча мыкты кызматкер, зоотехник, партиялык комитеттин жетекчиси, эмгектеги каармандыгы медали, Ардак грамоталар менен сыйланган. Өкүнүчтүүсү кыздары Турсун, Бурулбүбү, Сүйүмкан жана уулу Турусбек элге ак эмгек жасап, бул дүйнө менен эрте кош айтышып кетишти. Гүлмира дарыгер, Кыргыз СССРинин жогорку кеңешинин Ардак грамотасынын, СССРдин Ленин ордендүү Кызыл Крест жана Кызыл Жарымай коомунун Ардак грамотасы жана саламаттыкты сактоонун ардактуу кызматкери. Апабыз 11-де төрөдү, баарыбыз мына ушунун аркасынан баарын ынтымактуу болуп жүрөбүз. Уулу Уранбек Маматов Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин музыка кафедрасынын башчысы, доцент, эл агартуунун отличниги. Ал эми кичүү уулу Эркинбек стоматолог. Ал эми Казакбек Маматовдун кыздарынан искусствого зор салым кошуп келатышкан Гүлбара Маматова кыргыз аялдарынан чыккан алгачкы дирижер, хормейстер, Кыргыз Республикасынын эл артисти, профессор. Жамила Маматова болсо Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү музыка таануучу. Атамды эң ушу кандай эле баскан турганы деп айтканда, эртең менен эрте ишке кетип баратканы мектепке. Анан кийин ошол мектептеги камкордугу биз өзүбүз мектепте окуп атып көрүп калдык да. Мугалимдер менен сүйлөшүп аткандагысы, жада калса жанагы техничкалар менен кадимкидей мындай ой алар пол жууган же болбосо от жаккан деп эсептебей баары менен бирдей сүйлөшүп аткандагысы, балдарга, окуучуларга кылган мамилеси, алардын бир өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып, өзү сабакка келип түшүндүрүп айтып берип атканы, үнүн ушунчалык бир коңур үнү, анан балдардын баары угуп атканда тим эле чыңды чыккан угулгандай болуп турчу да. Анан ар бир баланы класста отурганда ошо сурап да жетишчү. Анан айрым бир сабактарда, мисалы үчүн математика болуп калабы, же башка сабактарда сөзсүз мугалимдердин сабагына келип кыдырып, көрүп, кайсы мугалим кандай өтүп атат, кайсы бала кандай жооп берип атат, ушу балдардан эмне чыгат, дагы кандай кылыш керек деген таризде сабактарга киргени, ошо мектепте коrodо өтүп баратканы, жана элдин баары атам жөнүндө эскерип айтканда чачын тарап коюп кетип баратканы дегени ошолордун баары көз алдыма тартылат да. Балдардын эң кенжеси кызы Салима Маматова Кыргыз Республикасынын президентинин Ардак грамотасынын ээси, Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын солисти. Күндүн бүгүнкү күнүнө чейин бизди ойлондурган, ушул убакка чейин жүрөгүндө ооруткан дайыма кыргыз тилинде кыргызча таза сүйлөгүлө дейчи. Силер китеп окуп атасыңарбы? Китеп окуп атканда ошол сөздөрдү дайыма кайсы сөз менен кандай сүйлөм түзүлөт, ошону дагы жөн эле сүйлөй бербей, сүйлөмдү туура так сүйлөгөнгө аракет кыла дейчи да. Казакбек Маматовдун айкелин Жаркынбаев айылынан чыккан белгилүү скульптор Рахат Токтобаева
анын элесин ынанымдуу кылып жасоо үчүн төмөнкүлөргө токтолгон. Биздин үйгө да келип калчу. Ошондон эми көрүп калдым да, ошо образын уже көрүп, мындай бою узун киши болчу, анан чачы дагы бир жакка таралып, прическасы менен мындай байкалып, мындай өзүнүн бир эмеси билинип турчу да. Бул улуу мындай билимдүү адам экени билинип, мындай өзүнүн көз карашынан, бүт тулку бою дагы бүт жагынан мындай көрүнүктүү адам болуп турчу да. Ошонун элесин чагылдыргым келди. Өзү иштеген мектептин алдына айкели орнотулуп, 2024 жылдын 6 сентябрь күнү айылдаштары, замандаштары, кесиптештери, бир кезде анын колунан билим алышкан окуучулары жапырт чогулушуп, Казакбек Маматовдун Кыргызстандын агартуу тармагындагы эмгегин эске салышып, инсандык өзгөчөлүктөрүнө токтолушту. Бул кишинин жаркын элеси эч убакта эсибизден кетпейт. Эмне дегени, ушу жерде окуп жүргөн бала кезибизде, окушу кезибизде, ушу агайдын караны көргөндө ушу баягы боюбузду түзөп, ушу рыба кылып ушунчалык, ушу сыйлап, ушундай мамиле кылчу элек. Эми мынакей убакыттар өтүп атат, момча муун өсүп атат. Ошондой болсо да бул жерде өзүнүн урпактары бар, эли журту бар, ушулар баарыбыз чогулуп майрамдап атабыз бүгүн ушундай жакшынакай күндү баштан өткөзүп, ушу мектептин келечеги кең болсун, окуп аткан окуучулар болсо билимдүү болуп, ушундай жакшы жетиштигине жеткен. Ушу кайдан келдиң десе, Казакбек Маматов атындагы мектепти бүтүрүп келгенбиз. Ушундай жакшынакай чоң окуу жайлары бар, жакшы билимдерди алып туруп, ушу биздин жердин мектептин атын чыгарып турса эле болду. Биз азыр Жаркынбаев айылындагы Казакбек Маматов атындагы жалпы орто мектебинин мектеби атын алып жүргөн Казакбек Маматовдун 110 жылдыгы мааракесин белгилеп жатабыз. Ошол маараке утурлай агайдын уул кыздары айкел тургузуп берип атышат. Бул агайдын эмгеги айтып бүткү зор. Бул жарым кылым, дээрлик жарым кылым убакытта ушул мектепте биринчи фундаментинен баштап мектептин баарын курган, өз өмүрүнүн баарын тиги билим берүү тармагына арнаган өтө терең оюнчул, мыкты педагог болгон. Бүгүн болсо ушул агайдын 110 жылдык мааракеси болуп отурат. Мына 110 жылдык мааракесине ушул айылдын элинин колдоосу менен, ушул агайдын балдары кыздарынын жардамы менен мынакей чоң айкели тургузулду. Мен ойлойм, бул агайдын мурун азыркы окуп аткан, азыркы мектепке окуган жаштар агай деген сөздү эле угуп жүрсө, бүгүн мынакей ар бир бала эртең менен келген сайын ушул сүйүктүү агайдын элесин көрүп, биз ушул агайдын атындагы мектепте, ушул агайдын эмгек өткөн мектепте окуп атабыз деп, өздөрүн келечекте бир патриоттук духка тарбиялоого, окууларын жакшы окууга, келечекте кандайдыр бир деңгээлде ушул биздин жаш республикабыздын экономикалык жактан өсүшүнө, социалдык жактан өнүгүшүнө кошо турган бир адистерге умтулушат. Казакбек Маматовдун уулдары, кыздары атасынын ата журт алдында өтөгөн ак кызматын унутта калтырбай, урпактарга өрнөк болсун деген ниетте анын басып өткөн жолун баяндаган макалалар жана эскерүүлөрдөн турган агартуунун генералы аттуу китеп чыгарышты. Ушул учурдагы педагогдордон да үлгү алса деген тилек менен ушул китепти жаздык да. Мындачы каза болгону 1998 жыл. Ошондон баштап ушул материалдар топтолду да, архивдик материалдар, маалыматтар болду. Мен ушунчалык ыраазы болом ушул замандаштарына, атабыздын мугалимдерине, ошол кезде иштеген окуучуларына баардык өздөрүнүн маалыматтарын, өздөрүнүн пикирлерин, өздөрүнүн ушундай оюн статья кылып дагы, макала кылып дагы эскерүү катары дагы алып келип берип атышты да. Айланадагыларга ак пейили менен мамиле жасап, ата журтту көкүрөгүндө ардактап жүрүп өмүрдөн өтүү, демек өлбөстүккө айлануу. Жылдар жылга жалгашып, кылымдан кылым алмашып, убакыт канча утса да, урпактарына ысымы ыйык делип аң сезимде, акыл эсте түбөлүк жашаган адамды унутулгус инсан уламышка айланган уул дейт. А мындай өмүр улам бир муун алмашкан сайын
өзүнүн тирүүсүндө жасаган эмгеги аркылуу үлгү болуп, мамлекеттин мамлекет бойдон аман сакталып, кыргыз көчү татыктуу уланышына себепкер.